Саламатсызбы Чыныкөч. Өткөндө БШКнын чечими боюнча президентке кайрылуу жасап жаттыңыз эле. Бул боюнча кандай чечим кабыл алынды? Ушул боюнча оюңузду, пикириңизди кабыл дедик элек. Президент Садыр Нуркожоевичтин эч кандай тоскоолдук болбойт, калыс каралат деп айтканын уктум. Бирок Бишкек шаардык соту калыс караган жок, алыс карады дегеним мыйзамсыз, адилетсиз чечим чыгарды. Эмне үчүн мен адилетсиз, мыйзамсыз деп айтып жатам? Ага бир гана себеп. Бишкек шаардык соту буга чейин мени талапкерлигим жөнүндө маселени карап, жарайт деп чечим чыгарган. Азыр эми жарабайт деп чечим чыгарды. Бир эле предмет спора боюнча, бир эле талаш нерсе боюнча, бир эле БШКнын чечимине Бишкек шаардык сотунун эки чечими чыгып атат. Эки чечим бирине бири каршы. Демек кысым болду десек болобу бул жерде? Албетте кысым болгону көз көрүнүп турат. Анткени эртең саат 10-да башталган сот кечки саат 6-да бүттү. Ал жерде карай турган, сурай турган нерсе жок болчу. 10 мүнөттүк нерсени 10 саат чечти. 10 саат чечти. Мен эми кысым кай тараптан болгонун жакшы билем, ким тараптан болгонун да жакшы билем. Ал өзү деле айтып берет чыгар аз күндөрдөн кийин. Бирок сотко кысым болду. Эми мындай кызык нерсе жаралып калды. Кыргызстандын тарыхында болду эле болбоду эле мен билбейт экенмин. Бир эле адам боюнча бир эле инстанцияда эки түрдүү сот чечими чыкты. Мындайча айтканда Бишкек шаардык сотунун бир чечими 2 жердеги 2-ни 4 деп чыгарып атат, бир чечими 2 жердеги 2-ни 5 деп чыгарып атат. Эми экөөнүн бирөөнүн жокко чыгарыш керек. Мына эртең жогорку сот карайт экен саат 3-тө. Бирок жогорку сот бирөөсүнүн чечимин жокко чыгарганда бирөөсүнүн чечими күчүндө калып атпайбы? Мындай болгон эмес да. Ошондо кыйналышты го деп атам да, сотторго кысым кылганы ушундан көрүнүп турат. Анткени буга чейин Бишкек шаардык соту чечим кабыл алган. Ушул парламенттик шайлоо боюнча мен талапкерим жарайт деген. Азыр ошону уландырса меники жарабайт деп атат. Предмет спора бир эле нерсе. Момбековдун талапкерлиги жөнүндө. Эми албетте жогорку сотко деле жогору жактан команда салар деле бул чечимди күчүндө калтырат. Кандай болгон күндө дагы мен жогорку кеңешке депутат болуп барыш үчүн бирөөлөр үчүн кооптуу экен, ал үчүн жооптуу БШК экен. Мен ушул гана сездим да. Бирок президенттин сөзүн уруп да койгон жок, угуп да койгон жок. Мен ошого таң калдым. Ошого таң калдым. Калыстык менен каралган жок, кысым болду. Ким тараптан болгонун мен жакшы билем. Кайсы тараптан шамал согуп жатканын да билем. Мен ким үчүн кооптуу экенимди мен жакшы билем. Мен үчүн ким жооптуу экенин мен да жакшы билем. Бирок кандай болгон күндө дагы күрөш улана берет. Жогорку сот кандай чечим кабыл алышы мүмкүн деп ойлойсуз? Эми жогорку сот мыйзамдын эми алар эки жердеги 2, 2 жердеги 5 деген бир чечимди колдошу керек да. Бул жерде кандай чечим болуп калды? Эми бир эле мен жараксыз эмес, Пифагордун таблицасы да жараксыз болуп калбадыбы? Алар ошентип жаратпай салбады. Бир чечимди бир чечим менен жокко чыгарып салды. Эми жогорку сот эгер адилет менен чече турган болсо, анда кечеги шаардык соттун чечимин жокко чыгарыш керек. Деги эле менин мага бир дагы соттун чечими жок бүгүнкү күндө. Айып жок, айып да тагылган жок, айып да тагылган жок. Анан менин талапкерлигим жаратпай салып атат. Менин талапкерлигим жаратпай салып атат. Мурда жараткан, азыр жаратпай салып атат. Эми жогорку сот эгер мыйзамга такаса мен тарапка чечет, жок. Жогору жактан тапшырма берилген болсо, албетте анда БШК тарапка чечет.